Акылбек Жапаров Кочкор округунан фаворит катары чыгары айтылууда. Аз күн мурда Кочкор коомундагы тыңчыкмалар чогулушуп чай ичиптир. Ана башы Акылбек Жапаров, анан калгандары береги сүрөттөгүлөр экен. Азыр жөн эле чөптүн башы теримилбейт эмеспи? Ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого фаворит катары Акылбек Жапаровду алып чыгышаары айтпаса да түшүнүктүү болуп калды окшойт. Бул боюнча кеп тарап аталган округдан үмүттөрүн үзгөндөр же экинчи орунга чыгууну эңсегендер да жок эмес. Айтор бийликтин колдоосуна миллиондоруна таянган Акылбек Жапаров алдыртан эле жеңишти камсыздап, добуш алып берүүгө чуркай тургандарды электен өткөрүп, бел байлап калгандай. Чабал өрдөк мурда учат дечи эле. Кочкор округунда башка таасирдүү деле талапкерлер чыкса керек. Азия News гезити. Барактагы эки ооз сөздү рэп стилинде окуган Бакасов. Кезинде каралар менен байланышы бар деп айтылып жүргөн Улан Бакасов акчанын күчү аркылуу 2021 жогорку кеңештин босогосуна аттабады беле. Мандат ушунчалык кумарлуу болот экенин ушундан билиңиз. Эки ооз сөздүн башын таңыраак кошуп окуй албаган Бакасов кайрадан депутаттыкты көксөп эртелеп аракетин баштады. Бул чакырылышта каарманыбызды мыкты мыйзамчы атоодон алыспыз. Баракка жазылган сөздү эжелеп окуган Улан Бакасов коомчулукка күлкү болгон эле. Дегенибиз жардамчысы жазып берген сөздөрдү рэп стилинде окуп, кесиптеши Адахан Мадумаров менен айтышканы эсибизде эмеспи? Деңгээл жагынан салыштырып караганда Улан мырза алды артын байкап, саясаттан алыс жүрсө не, бир балеге чалынып кала электи. Ошондо коомго көбүрөөк пайда келтирмек беле деген ой келет. Анын үстүнө баягыдай таянган финансылык мүмкүнчүлүгү жок экенин эске алганда Бакасовдун азыр айласы 6 кетип турган чагы. Азия News гезити. Булак Арыба Кежи. Мектептерде дагы эле китептер жетишсиз. Кенирбаева кетеби. Быйыл да окуу жылы башталганда адаттагы эле кейиштүү көрүнүш, мектептерге китептер жетишсиз, көбүнчө табылгандарынан эскириги жеткендер жылга ушул көйгөй көтөрүлөт, бирок маселе ойдогудай чечилбейт. Кызыгы базарларда китептер кымбат сатылууда. Бул кимдин бизнеси? Ириде мамлекет билим берүүгө жетиштүү көңүл бөлбөсө, өнүккөн Кыргызстандын келечегин кантип курабыз? Министр Доктургүл Кенирбаева былтыр эле китеп көйгөйүн чечүүгө убада берген. Тилекке каршы эмне өзгөрүү болду? Адатта ата-энелердин гана башына түшкөн сары сана, уайымга батуу. Мурдагы министр дал ушундай чуунун чыгышына себепчи катары кызматтан алынган. Доктургүл Кенирбаева кебелбей эле отурат. Келечек муңга балта чаппашыбыз керек да, туурабы? Азия News гезити. Булак Арыба Кежи. Төлөгөн Келдибаев, саясатталуучу. Күйүүчү майдын баасы көтөрүлүп, азык-түлүктөр да кымбаттап кетти. Күйүүчү майларга, газга карата баалар өспөйбү? Бул боюнча айрым булактардын маалыматтары распы? Бензинге болгон баалар мурунку айга салыштырмалуу кыйла өскөнү байкалды. Күйүүчү майдын улам жогорулап жатышы айдоочуларга гана эмес, базарда иштеген сатуучуларда да кабатырга салууда. Азык-түлүк, сабиз, картошка, пияз, тарбыз, күрүч жана башка азыктардын баасы да көтөрүлүп кетти. Бензиндин кымбатташы менен жол кири да өсүп жатканын таксилердин кызматынан эле билсек болот. Белгилей кетчү жагдай, күйүүчү майлоочу майлар биржалык товар болуп саналат. Ошондуктан баалар түздөн-түз биржалык котировкалардан жана россиялык нефтини кайра иштетүүчү заводдогу баалардан көз каранды. Кыргыз Республикасы ушул рынокто импортко көз каранды бойдон калууда. Кыргызстандагы күйүүчү майлоочу майлардын баасы Россиядагы мунай иштетүүчү заводдордун баасына жараша болот. Кошумчалай кетсек, бул багытта биздеги майлар рыногундагы баалар субъекттер тарабынан өз алдынча рыноктук конъюнктуранын негизинде түзүлөт. Башкача айтканда, суроо талап жана сунуш мамлекеттик жөнгө салуу канааттандырарлык эмес. Россиядан башка жактардан да сатып алууну караштыруу керек го. Андай кошумча жолдорду ишке ашырбасак, күйүүчү май жана бензин менен тамак-аш, азык-түлүк, такси кызматы, маршруттук автобустарды тейлеген баа өзүн өзү актабай калышы мүмкүн. Өкмөт электр энергия, газ менен жүргөн автобус жана башка тейлеген техникаларды алууну пландаштырышы шарт. Өлкө ичине бензин менен жүргөн техникаларды алып келүүнү азайтып, же бажы төлөмдөрдү көтөрүү зарыл. Өкмөт 2035 жылга Бишкек жана Ош шаарларына бензин менен жүргөн техникаларга чектөө болорун азыртан айта баштаса, шаар үстүндөгү түтүндөр азаймак. Бензинге болгон көз карандылыктан чыга алмакпыз. Азия News гезити. Булак Арыба Кежи. Парламенттин тарашы жана жаңы шайлоо тууралуу кандай пикирдесиз?
32 депутат макулдугун бергенден кийин парламенттин тарашы жана жаңы шайлоо тууралуу талкуулар жүрүүдө. Сиз бул кырдаалга кандай көз караштасыз? Кыяс Молдокасымов, тарыхчы. Эми шарт кырдаал ушундай болуп, келерки жылы кош шайлоо болуп жаткандан улам депутаттар туура кабыл алып ушул кадамга барууда. Быйыл парламенттик, келерки жылы президенттик шайлоону жакшылап өткөрүп, өлкөбүз өтө тездик менен өнүгүү жолун улантуусу зарыл. Азыр талаш тартыштын каймай тушунун учуру эмес, тынчтык, туруктуулук, ынтымак түнөк алган учурда өнүгүү болорун көрүп жатпайбызбы? Расул Умбеталиев, эксперт. Депутаттар элдин ишенимине ээ болушуп 5 жылдык мөөнөткө шайланышкан. Бирок азыр алардын ыйгарым укуктарын 1 жылга кыскартуу маселеси көтөрүлүүдө. Чынында бул маселе 2 жыл мурда эле талкууланып, ага ылайык шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилген. Жалпы депутаттар бул демилгени колдоп жатышат. Анткени келерки жылы жогорку кеңеш жана президенттик шайлоо бир убакта өтсө, саясий кырдаал чыңалып кетиши мүмкүн. Ошондой эле шайлоочулар жогорку кеңештин депутаттарына ишеним көрсөтпөй калышы ыктымал. Эми бул өз кезегинде парламенттин аброюна терс таасир тийгизбей койбойт. Бакыт Бакетаев, саясат талдоочу. Парламенттин тарашы. Бул Конституцияда каралган мыйзамдуу жол. 32 депутат макулдугун бергени коомдо саясий жаңыланууга муктаждык бар экени көрсөтөт. Эми эң башкысы жаңы шайлоо таза, ачык жана адилеттүү өтүп, жарандардын ишенимин кайтарышы зарыл. Бул процессте коомдук көзөмөл жана ар тараптуу талкуу өтө маанилүү. Максат Казакбаев, жарандык активист. Жогорку кеңеш мөөнөтүнөн мурда тарайт деген аңыз кептер алдын ала коомчулукта көөр шыбыры болуп эле келген, бирок кечээ 70% депутаттардын өздөрү кол топтоп тарайбыз деп чыкканы элге таң калыштуу көрүнүш болду. Шайлоо мыйзамында бул туура эмес. Жогорку кеңеш өзү мыйзам бузбай, мөөнөтүнүн 1 күнүнө чейин отуруп бериши керек эле. Эми тараса тарабаса да бүгүнкү жогорку кеңеш элге кызыксыз, кадыры дагы төмөндөдү. Таркашсын. Эми эртеңки шайлоодо ушул 30 депутаттын аты жөнүн эске алып, жаңы татыктуу жүздөрдү тандап алуубуз чоң милдет. Азия News гезити, Булак Арыба Кежи. Акылбек Түмөнбаев, жогорку кеңештин депутаты. Мамлекетибизде туруктуулук болуп, өнүгүп өсүшү керек. Акылбек Тогузбаевич, сиз да парламенттин тарашын колдоп жатасызбы? Билесиздер да, жогорку кеңеш коллегиалдуу орган. Эгер депутаттар саясий туруктуулукту каалашып, ошондой чечим кабыл алып жатышса, мен эч качан каршы эмесмин. 2 шайлоо бир келсе, туруктуулукка кооптуулук туулушу мүмкүн деген жүйөлөрдү келтирип жатышат. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде туруктуулук болуп, өнүгүп өсүшү керек. Мен ага салымымды кошконго ар дайым даярмын. Кандай дейсиз? Колдогондордун саны 60 болобу? Буга чейин деле демилгечилер кимдер болот, аны башкалар колдойбу, колдобойбу деген сөздөр жаралып келгенде, бүгүнкү күнү 30дан ашуун депутатыбыз демилгечи болуп колдоого алышты. Эртеңки күнү 60 эмес, 70 деле колдошу мүмкүн. Келерки шайлоого катышасызбы? Кудай буйруса, эртең сессиядан кийин көлгө барам, эл менен жолугушам. 4 жылга жакын депутат болдум, мага ишенип, айылда болуп жаткан көйгөйлөрдү чечсин, бизге ылайыктуу мыйзамдарды жазсын деп жиберген эли менен сүйлөшүп, эгер кайра кой, биз үчүн иштеп бер дешсе, кайра коюп иштеп берем. Азия News гезити, Булак Арыба Кежи.